Мен прокуратуранын өкүлдөрүнө суроом бар эле да. Азыр Иран боюнча чап келатсыздар. Белоруссия моюнда кандай болуп атат? Белоруссия боюнча. Биздин качкындар боюнча иштер болуп атабы, Бакиевдер боюнча? Я так поняла, вы поднимаете вопрос об экстрадиции. Да. Значит, буквально в августе месяце в рамках проведения Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ была проведена двусторонняя встреча нашего генерального прокурора с генеральным прокурором Республики Беларусь. И генеральному прокурору был вручен пакет экстрадиционных документов в связи с тем, что вступил в законную силу приговор по событиям 7 апреля, где по совокупности приговоров было определено окончательное наказание. И согласно нашему ходатайству мы запросили 3 граждан, осужденных по данному приговору. Эти документы мы передали лично генеральному прокурору. Сейчас они находятся на рассмотрении в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь. Ответ мы пока не получили. 3 киши деп атпайсыз, ошолор кимдер, фамилиялары? Фамилиялары барбы? По приговору суда, в отношении кого был принят, вернее, вынесен приговор суда, это в отношении бывшего президента. Значит, но учитывая, что ранее нам белорусская сторона дала информацию о наличии гражданства, поэтому мы направили ходатайство об исполнении приговора на территории иностранного государства. Это предусмотрено в конвенции. Что касается запроса о выдаче, мы запросили Бакиева Джинбека Салиевича и Бакиева Марата Курманбековича. Рахмат. Мен айтайын деген, эгер 6 жылдан бери келе атпайбы ушул боюнчачы. Мисалы МИД министрлигинен кандай иштер жүргүзүп атсыңар? Ошол боюнча бир барып, ошолор барып сүйлөшүп, ошактар алар менен барып доказать этип, ушундай кылмыш жасаган, мынча кишини өлтүргөн, 100дөн ашык, 1000ден ашык жаракат болгон, ага чейин канча кылмыштар жасаган деп бир иштер болуп атабы бир МИДте ушул боюнча? Сиз кайда? МИД. Жумуштар жүрүп атат. Негизги жумушту бияқта генеральный прокуратура алып барып атат. Биздин тараптан болсо элчиликтен ошо маалыматтарды берип, Беларусь тарабы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Иштер 6 жылдан бери жүрүп атат да. Ушул жерде МИД силердин ишиңер эле болчу. Барып доказать этип, ошак менен сүйлөшүш керек. Таза болбосо мисалы канча штатта канча бир 2-3 кишини ошака байлап коюш керек болчу. Посольствого, Беларусьга ошолор барып доказать этиш керек. Бардыгын ошол жакта бар чиновниктердин же прокуратура, МИД болобу ушундай кылмыштарды кылган депчи. Силердин оюңарчы эмне себептен ушул бербей атат Бакиевдерди? Мен азыр ага жооп бере албайм. Анткени бул жумуш боюнча баарын алып бараткан генеральный прокуратура. Функционально дагы толук алып бараткан генеральный прокуратура. Ушу МИДтеги кишилерге мен таң калам да, ушунча кишини атып кетти, ушунча бир иш кылып азына билбейбиз деп атасыңар да. Ушу 6 жылдан бери ушул менен келе атасыңар да, билбейбиз, кылып атабыз, аракет кылып атабыз, карап көрөбүз дегенчи. Бул өтө уят иш да. Мына кече бир жума мурун митинг болду площадьтачы. Элдер чыгып, ошо жаракат алган, каза болгондун туугандары чыгып, дагы требует этип атат. Эртең дагы сабырдуулук болот. Эртең силер МИДке барып митинг кылса, Белоруссияга барып посольствого митинг кылса кандай болот? Кандай болуп калат ушул? Бир иштерди кылсаңар болобу мындай алгылыктуу бир иштердичи? Бир көрүнбөй атат да эч бир иштериңерчи. Мээрбек Желович, биз тараптан толук жумуш жүрүп атат. Мен уруксат берсеңиз анда кат түрүндө сизден биздин тараптан кылган жумуштун баарын маалымат кылып бергиз берейин. Мага бир кат түрүндө бир жооп жазып бергилечи. Эмне иштер болуп атат, кандай иштер болуп атат, Рахмат.